Тышкы иштер министрлик 30 декабрда дипломатиялык эрежелери менен бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөргө, мамлекеттерге биз Тышкы иштер министрлик дипломаттык каналдар менен жаңы айдоочу күбөлүктөрдүн үлгүлөрүн жиберилген болчу. Ошол жерде баса белгилеп кетиш керек. 32 биздин элчилик, ошондой эле 10 башкы консулдук аркылуу ошол биздин үлгүлөрдү жиберилген болчу. Айдоочу күбөлүктөр күнгө чейин мына декабрдан баштап 3 ай уже өттү. 3 айдын ичинде кандайдыр Тышкы иштер министрликке дипломаттык булактар аркылуу, каналдар аркылуу эч кандай арыз, доомат же мындай терс маалыматтар түшкөн жок. Буну айтканымдын себеби биздин күбөлүк кабыл алынды. Дүйнөдө, мамлекеттерде бул иш жүрүп атат. Балким мен ойлоп атам, айрым өлкөлөрдө, айрым жумушчу ишканаларда биздин айдоочу күбөлүктөр жетпей калышы мүмкүн. Балким ошон үчүн прибалтикалык өлкөлөрдө ошондой бир туура эмес маалымат түшүп калды болуш керек деп ой кетип атат. Ошого байланыштуу биз Беларусь элчиликке, биздин элчибизге, биздин консулубузга тийиштүү тапшырмаларды азыр бердик. Алар бүгүн эртең керек болсо ошо Рига болобу, Литва болобу ошол жака барып туруп, жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, транспорттук компаниялар менен жетекчилери менен кезигип туруп, бул маселени чечкенге аракет кылабыз кыска мөөнөттө.